Урматтуу кыргыз калкым, мен бүгүн сиздерге аябай жакшы бир жаңылык менен бөлүшөйүн дедим. Биз Сенамед клиникасы интегративный медицина болгонуна байланыштуу бизге бул эки жубай келген. Биринчиден булардын үйлөнгөнүнө 11 жыл болгон. 11 жылдан бери бир да балалуу болгон эмес. Анын арасында Россияга барып, бир эмес эки жолу эко жасаткан, экодо эч кандай жыйынтык көргөн эмес. Биздин Сенамед клиникасына келгенден кийин бүт бардык анализдерди алдык. Жолдошу да да леченияны алышты. Сенамед клиникасы интегративный болгонуна байланыштуу дем дагы салдырды. Дем салып бир жума демден кийин булардын чет жакка за границага чыкмак. Сразу эле ошол айдан кийин эле менструальный цикл токтоп беременность бар деп чыккан. Ассаламу алейкум. Биз жубайым экөөбүз үйлөнгөнүбүзгө 10 жылдан ашты, 11 жыл болуп атат. Biz үйлөнгөндөн бери балалуу болбой жүрдүк. Москвага бардык. Москвага барып, ал жакта дагы иштеп, ошол жакта лечение алдык. Эми алдамдардын айтуусуна карап, ар жерден ар кандай леченияларды алдык. Расход өтө көп болду. Андан 7 жыл дегенде ушундай эко кылдырайык деп эко кылдырдык. Биринчиси болбоду. Экинчиси дагы бир ай өтпөй экинчи экону жасаттык. Ал дагы болбоду. Эми өтө көп расход болду. Кыргызстанга келиш менен эле 2 күн өтпөй эле келгенбиз, эртең менен келип, ушул жерге Сенамедке келип, жазылып, өзүбүз дагы срочно кайтып кетишибиз керек болгон Россияга. Мөөнөт менен келген элек жумуштан. Ошо 7 күн лечение алдык. Анан 7 күн лечение алганда эч канча бизге расход болбоду да. Ал Москвадагы, башка жактагы кеткен расходдордун арасында бул жакта эч кандай эме болбоду да. Ошо бул жактан лечение алып бүткөндөн эле кийин аялым айтып калды, ушул боюмда болуп калган окшойт деп. Ошо кийин ошондо боюна бүттүр ошол убакта эле. Ошо лечение алып жүргөн убакта эле болгон окшойт. Иншаллах, Аллах шүгүрлөр болсун. Ошо ошентип себебин кылдык, бул жакка келип, Москвага барып, ошо балабыз Москвада төрөлдү. Азыркы учурда 7 айлык.